Mekенибизде saat 18. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Кутман кеч достор, жалпы сүйүктүү досторубуздун баардыгына тең ысык салам айтабыз жана сиздер менен куттуу кечте Окей радиосунда иммунитет уктуруусу. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Жалпы биздин замандаштарыбызды кирип келген жадыраган майрамдарга толгон май айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алдыда саналуу гана күндөрдөн кийин жай, көл, эс алуу деп турган окуучуларга, студенттерге, угармандарыбыздын баардыгына ысык салам. Достор, бүгүнкү иммунитет уктуруусунда биз жаз мезгилинде өзгөчө күч алган аллергияга кененирээк токтолмокчубуз. Анан жөн гана токтолбостон биз мыкты өз ишинин мыкты адиси, профессор агабыздан дагы сонун жоопторду кеңештерди угабыз. Ошондуктан угармандарыбыздын баардыгын жыштыкка жакын келиңиздер деп чакырам. Албетте суроолор бар. Аллергия өзгөчө азыркы заманда аллергетиктер 3төн 1 адам десем жаңылышпайм. Сизде дагы суроо бар болсо биздин WhatsApp номурга алдын ала жөнөтө бериңиздер 0705 53 16 64 сандарына. Музыкалык кыргак менен саатыбызды ачып алалы, андан соң улантабыз. Агарып аткан таңым элең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм. Май эзилип бүттүм, алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым сүйөмүн, сени күтөмүн, сен деп соготкон менин жүрөгүм. Үмүттүн шамын өчүрүп барам, кыйнадың жанды. Эзилип бүттүм, алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым
Албетте сүйүү адамды кээде кыйнаса, кээде бейиштин төрүнө чыгарат деп коет эмеспи? Ошондуктан ар бир жүрөккө сүйүү каалайбыз, анткени дал ушул сезим дүйнөнү сактап турат, дал ушул сезим адамды адам кылып турат экен. Достор, баарыңыздар менен кайрадан иммунитет уктуруусун баштадык. Кезектеги дүйшөмбү кечки саат 18:00 жана бүгүнкү чыгарылышыбызда жогоруда чет букасын чыгара кеткенде эле бүгүн сиздер менен ушул шорду куруткан аллергия деген темада кененирээк сөз кылмакчыбыз. Аллергетиктер эмне себептен көбөйүп баратат? Бир чети өкүнүчтүү, бир чети таң калыштуу, бир чети бул эмнеден улам деген суроо изденүүлөрдү жаратат эмеспи? Мына ошондуктан бүгүнкү ошол биздин кенен суроолорубузга кенен жооп бериш үчүн академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун өпкө аллергия бөлүмүнүн жетекчиси профессор Сооронбаев Талантбек Маратбекович төрүбүздө. Кутман кечиңиз менен. Саламатсыңарбы? Жакшы жетип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Ден соолугуңуз, иштериңиз? Кудайга шүгүр. Сиз менен жолукканыма, таанышканыма абдан кубанычтамын. Ушундай дарыгерлердин жумушу кайнап турса дагы, колуңуз бош болбосо дагы, бирок эл үчүн маалыматтарды берем деп келип бергениңизге ыраазычылык айткым келет. Дароо эле чоң рахмат. Анда бир аз өзүңүз жөнүндө айта кетпейсизби? Жумуш көп азыр. Ошол жана коронавирус инфекциясы күчөп, ошонун тегерегинде уюштуруу иштери, биздин дарыгерлерди колдоп жардам берүү, кайрылып калган жарандарга баягы кеңеш берип, ушундай да. Азыр Саламаттык сактоо министрлигинде баардыгыбыз ошол бир жакшы мындай топ болуп, адистер, коллегалар ушу баардыгыбыз ошо азыркы пандемияны кантип жеңилирээк, жоготуулар аз болуп, ушу пандемиядан өтүп кетсек деген эле аракет. Бирок ошол эле учурда башка бизге тиешелүү оорулар менен дагы иштеп атабыз. Илим тармагында жумуштарыбыз көп азыр. Эл аралык мындай илимий жакшы ушундай биздин элдин ден соолугуна мындай катуу мындай жакшы салымын бере турган жаңы ыкмаларды изилдеп, мындай чет мамлекеттеги чоң борборлор менен чогуу иштеп атабыз. Ошо изденүүдө кантип биздин жарандардын ден соолугун бекемдесек болот деген ушул багытта иштер жүрүп атат. Анан күнүмдүк баягы ооруларды көрүп, андан тышкары дарыгерлерди даярдап, ушундай окутуу, илимий, дарылоо жумуштар, ушул багытта жумуштарды алып барып атабыз, Кудай буйруса. Биз баягы Кыргызстанда ошол өпкө ооруларын, аллергия ооруларын ошо көзөмөлгө алып, бүт Кыргызстан боюнча ушундай бир жакшы, мындай туруктуу, жакшы сапаттуу бир жардам бере турган системаны түзөлүк деп ушунун үстүндө иштеп атабыз да, мындай жалпысынан айтканда. Ийгиликтер кандай болуп атат? Мен ойлойм, бизде Кыргызстанда Кудай буйруса ийгиликтер жакшы эле, канчалык кыйынчылыктар болбосун, бирок биз ошол жанагы эл аралык деңгээлде мындай жакшы мындай партнерлорду, жакшы кызматташтык, өзүбүздүн кесиптештер, башка медициналык илимий борборлор менен жакшы мындай тутум, эл аралык тутумга киргенбиз да. Ошондуктан бизде ошол жана илимдин негизинде азыр жаңы мындай мисалы ошол алдын алуу ооруларды, мындай көп кездешкен өнөкөт оор оорулар, ошол эле аллергия, өпкө оорулар, анан ошолорду эрте аныктап, мындай жакшы сапаттуу дарылоо, ушул эки багытта бизде жакшы жетишкендиктер бар. Ошонун баардыгын биз жаңы Саламаттык сактоо министрлигинин ушул 5 жылдык планына ошол биздин илимдин негизинде баягы далили бар ыкмаларды биз азыр ошол киргизип, тажрыйбада колдонуп атабыз. Бүт Кыргызстандын дарыгерлерин окутуп, ошол бүт Кыргызстандагы биздин жанагы дарылоо мекемелерге ошону мындай киргизелик деп атабыз да. Бул өзүнчө чоң иш. Анан биз мындай мисалы ишенебиз толук. Ошонун баардыгы ишке ашырылсак, мисалы биз 1000 эмес 10.000 деген адамдардын өмүрүн сактап калганга мындай багытталган ыкмаларды мындай ишке киргизгенге чоң кадамдарды шилтеп атабыз да. Бирок бунун баардыгы мындай өтө жогорку деңгээлде да. Биздин жасаган илимий жумуштар бүт мындай англис тилиндеги дүйнөдөгү мындай белгилүү журналдарга, медициналык илимий журналдарга басылып чыгып атат. Кыргызстандан биз жасап мындай тактаган мындай илимий биздин жумуштардын жыйынтыктарын башка мамлекеттер да колдонуп атат да. Мен эгерде мисалы айтсам, ушул өпкө оорулар боюнча, аллергия оорулар боюнча биз Кыргызстан баягы мурунку Советтик Союз өлкөлөрүнүн арасында негизи дүйнө жүзүндө ушундай бир чакан, бирок ушундай бир белгилүү
мамлекеттердин ишине киребиз десем мен жаңылбайм. Анткени бизде азыр ушундай жаңы багыттагы илимий кластер түзүлгөн да, жаңы модель деп койсок болот. Ушундай негизи кантип медицина өнүгүш керек. Мен ойлойм бизде Кыргызстанда ушу бизден тажрыйба алабыз деп ушундай кайрылгандар деле бар. Биз бирок азыр максат коюп атабыз, ушу биздин тажрыйбаны биздин Кыргызстандагы башка илимий борборлорго, медициналык борборлорго таркатсакпы депчи. Ошол жана мен айтып кеткен жаңы багыттагы илимий медициналык кластер. Анткени мындай да, эгерде илим өнүкпөсө, медицина, айрыкча медицина тармагында эгерде илим өнүкпөсө, мындай эл аралык деңгээлге чыгып, мындай анда бизде саламаттык сактоо негизи медицина мындай өнүкпөйт да. Ал дүйнө жүзүндө бүт эле ушундай көз караш, түшүнүк терең. Ошон үчүн мисалы ушул сөзсүз түрдө илимди чогуу алып кетиш керек да. Анан илим дайыма алдыда болуш керек. Мисалы ушул акыркы жылдарга карата ошол COVID-19 боюнча кандай жетишкендиктерге жеттиңиздер? Мисалы эми азыркы таапта кандай болуп атат? Биз COVID-19 боюнча ошол жанагы негизи баягы март айында былтыр башталган деле биз жана башка адистер тиешелүү, мисалы өпкө башка адиси, инфекциялык оорулар башка адиси жана жандандыруу боюнча реаниматолог башка адис болуп биз биринчи ооруларды чогуу кеңешип дарылап баштаганбыз. Баягы ошондо биринчилерден жана онлайн консультация деп, онлайн консилиум деп ушуларды уюштуруп, анан мындай көп тармактуу консилиум деп, жана мультидисциплинарный консилиум деп ушуларды уюштуруп жакшы жыйынтыктар болгондо, анан ошону биз Кудай буйруса мына азыр бүт Кыргызстанда ошондой мультидисциплинардык командаларды уюштуруп, мындай ар кайсы тармактан турган тажрыйбасы жакшы ошол COVID-19 дарылаганды билген адистер менен чогуу биз ушул ишти баштап, азыр мына бир Кыргызстан боюнча тутум түзүлдү да. Анан жакында эле биз ошол жыйынтыгын мындай текшерип көрүп анализ жүргүздүк. Ошол жанагы мультидисциплинарная команда деп коебуз, топтор да, мультидисциплинардык топтор бүт ооруган адамдарды ошолор азыр мындай консилиум негизинде дарылап башташты да Кыргызстанда. Ошондо дагы өлүмгө учураган адамдардын саны эки эсе азайды да. Мисалы бир 0,8% чейин азайды да. Демек ошол ооруган адамдарды реанимацияда жатабы же мындай жандандыруу бөлүмдөрүндө жатабы же жөнөкөй бөлүмдө жатабы, ушундай оор акыбалдагы ооруларды азыр бүт Кыргызстандын дарыгерлери кантип дарылаш керек билип калышты. Анан ошол жанагы консилиумдун сөзсүз түрдө мындай консилиум менен бүт ошол дарылоо жолдорун кандай жардам бериш керек, ошонун баардыгын мындай кеңешип, негизи мындай кеңешип дарылаган ушул COVID-19га абдан туура да. Анан экинчи жагы мындай туруктуу, мындай үзгүлтүүсүз дарыгерлердин билимин жогорулотуу экинчи максат. Аны дагы ушул мультидисциплинардык команданын тегерегинде. Анан үчүнчү медайымдарды окутуп, азыр медайымдар мисалы дарыгерлер сыяктуу эле көп нерсени билип калышты да. Айрыкча мына бүт региондордо азыр эгерде сырттан ооруган адам келсе, дарыгер жанында жок болуп калса, медайым мындай биринчи жардамды сапаттуу эң керектүү нерселерди, мисалы ошол адамдын кислороддун деңгээли, мисалы кычкылтектин деңгээли төмөн экенин тактай алат. Анан кайсыл учурда кислородду кошуш керек, кислород аппаратын кантип кошуп, кислород менен анткени биринчи ушул кислородду камсыз кылыш керек да. Ошону дагы жасаганды билишет. Андан тышкары жана атайын дем алганга жардам берүүчү жанагындай жазалма вентиляция, жазалма дем алуу аппараттары, ошолордун дагы көбүн колдонгонду азыр үйрөнүштү да. Анан ушул багытта биз азыр жумушту улантып атабыз. Анткени саламаттык сактоо министрлигинин деңгээлинде деле ушул бир жакшы мындай бир стратегиялык ыкмада ошол медайымдар деген абдан көп да. Эми ошолордун потенциалын, ошолордун билимин, ошолордун баягы акылын, колунан келген нерселерин биз мындай толук пайдаланышыбыз керек да. Ошондо жанагы кадр жетишпейт деген маселе дагы бир аз болсо дагы жеңилдик болот. Жеңилдик, абдан чоң жеңилдик болот. Эми ошол өпкө оорусу тууралуучу биз аллергия жөнүндө сөз кылабыз, бирок бир аз токтоло кетели. Мисалы өпкө 6-7 айда калыбына келет, коронавируска чалдыккандан кийин деп айтып келип атпайбы? Бул баягы өпкөнүн сезгенүүсүнөн кийин депчи. Бизде катталдыбы кайра экинчи жолу жуктуруп алып кыйналган адамдар же азырынча жокпу? Жок, мындай да, ошол эле коронавирустун тегерегинде да сөз. Ошол оор акыбалдагылардын баардыгысынын өпкөсү пневмония болуп, эки өпкө тең пневмония болуп атпайбы? Эки өпкөнүн тең эти жабыркап, анан бул коронавирустун өзгөчөлүгү ушул болуп атат да.
тилекке каршы көп эле адамдардын өпкөсүн сезгендирип жана эки өпкөсүнүн ылдый жактарын пневмонияга алып келип, кээ бир адамдардыкы болсо жана 50%, 60%, 70-80% туп атат. Өпкөсү жабыркап, анан жараксыз болуп, дем ала албай адам оор акыбалга туш келип атат да. Анан эми Кудайга шүгүр, биздин дарыгерлер дарылаганды үйрөнүшүп, азыр көп адамдардын өмүрүн сакташып атат. Эми ошол мисалы больницадан, оор акыбалдан мындай эми жакшынакай болуп, вирустан аягып үйүнө чыккан адамдардын арасында мисалы 3 ай, 6 ай өткөндөн кийин ошол өпкөсүндөгү болгон сезгени толук кетпей, анан жанагы мурда эле ушундай мындай эл аралык деңгээлде окумуштуулар айтып атканда фиброз болот депчи. Азыр мына биз дана азыр ошол ооруларды өзүбүз көрүп атабыз да. Мына бизге мисалы бизде азыр 5-6 киши ошол фиброз менен дарыланып атышат да. Коронавирустан сүйүнүп аягып чыгышты, бирок тилекке каршы өпкөсү баягы өз калыбына толук келбей, анан баягы мындай кандай десем, жанагы газ алмашуу процесстерине аралашпай турган мындай ордуна баягы неме мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда башка мындай эт өзүп, анан фиброз деп коебуз да, ошол эттичи. Ал ошол жерлери дем алуу процесске аралашпайт да, анан алар деми кыстыгып, мисалы кычкылтектин деңгээли 70%, 80%, анан алар дагы кислородко муктаж болуп, анан ошолорду дагы баягы көзөмөлгө алуу, каттоого өткөрүп, көзөмөлгө алып дарылоо дагы өзүнчө көп мындай иш аракетти талап кылат да. Негизи мындай системалык деңгээлде эми мындай оорулар көп. Анткени мындай оорулар мисалы азыр каттоодон өткөн эмес. Азыр баардык күч аракеттер жана курч ковидке мындай жумшалып атпайбы? Ошолорду сактал туура. Бирок мына экинчи чоң көйгөй ошол жанагы ковид менен ооруп, анан өпкөсүндөгү дагы немелер калып калган. Так деп коебуз, фиброз депчи. Анан буну азыр дүйнө жүзүндө мындай келишимге келишип, мындай кеңешмелер чыкты да, бул пост-ковид синдрому деп. Мисалы эгерде баягы биринчи оорудун белгилери пайда болгондон кийин 3 ай өтүп, дагы деле белгилери сакталып калса, анда буну биз ошол пост-ковидный синдром деп ушундай мындай аныктап, анан аларды дагы өзгөчө мындай ар бир ошол адамга кайсы органы, кайсы жеринде көбүрөөк жабыркады системасы, ошого карата мындай жеке дарылоо программасын түзүп көзөмөлгө алышыбыз керек да. Бирок ошолордун ичинде эң көп эле ошол өпкөсүнөн мындай жабыркагандар да. Демек азыр бизде өпкө оорулары негизи чоң көйгөй болчу мурда эле. Көп өнөкөт оорулар. Мына эми азыр ошол өпкө ооруларга дагы бир мындай чоң көйгөй азыр мен ойлойм Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө кошулуп атат. Ошол эле өпкөнүн фиброзу, анан келечекте ошол ракка айланып кетиши мүмкүнбү? Эми ушундай изилдөөлөр, байкоолор жүрүп атат. Анан биз дагы азыр ушундай бир эл аралык чоң ушундай бир жанагы байкоо программасына кошулуп, анан бизде Кыргызстанда ошол коронавирус менен ооруп, анан дагы деле жанагындай оорудун белгилери сакталып калган, дагы деле кыйналып аткан адамдарды ошол дүйнө жүзүндө кандай жакшы ыкмалар бар болсо, ошону биз дагы мындай колдонуп, анан бүт Кыргызстанда, баардык аймактарда биздин дарыгерлер ошону билсин деп, жана 5-чи протокол жакында чыкпады. Ошол протоколго дагы биз ошол постковидный синдром деп абдан мындай терең мындай даярдык менен протоколду иштетип чыгып, ошону азыр дарыгерлерге таркатып окутуп атабыз да, биз бүт Кыргызстан боюнча. Жакшы. Биз эми бүгүнкү темабызга кайталы. Сонун маалыматтарды айта кеттиңиз. Чоң рахмат. Угармандарыбызга кайрылалы. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. Келип аткан билдирүүлөр бар. Достор, бир аз чыдамдуулук күтөбүз сиздерден. Сааттын жарымдан ашкандан кийин сөзсүз түрдө суроолорго жооп беребиз. Жана түз байланышка чыгам, суроомду өзүм берет элем деген угармандар болсо 0312 шаарыбыздын кодун териңиз, жана 91 19 19 сандары студиябыздын номеру. Бүгүн ушул аллергия тууралуу сөз кылып жатып, мен алгач эле ошо ал эмне болгон оору, аны мунудан сурагардан мурун эле биринчи сурагым келип атат да, эмне себептен азыркы учурда аллергетиктер абдан көбөйүп кетти? Өзгөчө кичинекей балдар төрөлгөндө эле айнага аллергиясы бар, кайсы бир тамакка аллергиясы бар, ушу кенедейинен эле абдан көп санда да азыркы учурда. Мунун себеби эмнеде? Эми биринчиден мен айтып кетейин дегеним, негизи аллергия бул дүйнө жүзүндө чоң көйгөй да. Аллергия менен ооруган адамдардын саны миллиардтан ашат болуш керек. Эгерде мындай эң аз дегендечи. Анан катталгандар, булар да. Булар катталгандар. Катталбай, мисалы өмүрүндө бир жолу, эки жолу аллергия болуп, бирок жүрө бергендер
мындайча карап көрсөк, мен ойлойм дүйнө жүзүндө ушу жашаган адамдардын ар биринде жок дегенде бир жолу өмүрүндө аллергия болгон да. Ошон үчүн аллергия деген, мен ойлойм, бул баардык ооруларды алганда эң көп кездешкен мындай өтө чоң көйгөй да. Экинчиден, аллергиядан баягы өлүмгө учураган адамдардын да саны көп. Аллергия бул жөн эле баягы адамдын жашоо сапатына бир мындай бир таасир тийгизе турган оору эмес, көйгөй эмес. Бул деген адамдын өмүрүн, адамдын жашоосунун сапатын төмөндөтүп, инвалид кыла турган ушундай оору да. Мисалы алсак, мына дүйнө жүзүндө эң көп аллергия оорулары бул жанагы аллергиялык ринит, жанагы мурду чүчкүрүп, мурду бүткөн, буну аллергия ринити деп койсок болот. Анан экинчиси болсо астма оорусу да. Бирок астма менен биринчи, ушу мен ойлойм, биздин жарандар, радио угуучулар билсин деп ойлойм да. Ошол жанагы мурду бүтүп чүчкүргөндөр, булар көбүнчө аллергия менен ооругандар. Бирок астма экөө бул бир оору да. Астма менен ошол мурун аллергиясын мындай бөлгөн болбойт да. Бул аба жүрө турган түтөкчөлөрдүн жанагы мурун аллергиясы бул өйдө жагыныкы аллергиялык сезгенүүсү. Астма бул жанагы ылдый жагысы. Жана голосовая связка деп коет го. Ошолдон ылдый жагын бул астма деп коебуз, үстү жагын мурун аллергия дейбиз да. Бул демек чүчкүрүп жүргөн адам бул астматик болуп жүргөн адамдардын арасында астма менен ооругандар өтө көп. Бирок алар көп учурда баягы бул астма жаңы башталган болот, билбей жүрө беришет да. Эмнени буну мен айткым келет? Мурун аллергиясы бар адамдар сөзсүз түрдө көңүл буруп, өз алдынча дарыланып жүрө бербей, дарыгерге кайрылыш керек. Анан ошолорду мен, мисалы, биз лекция окуганда айтабыз да дарыгерлерге. Мурун аллергиясы бар адамдардан астма барбы жокпу ошонун белгилерин издегиле депчи. Анткени канчалык эрте аныкталса, ошол астма оорусу, мисалы, эрте дарылоо башталса, ошончолук жакшы көзөмөлгө алынат да. Анан адам коркунучтан алыс болот. Анан мисалы ошол жанагы бизде көп астма менен ооруган адамдар, жакшы дарыланбай жүргөн адамдар дагы деле бар да, көп арасында. Негизги себеби аларда мурун аллергиясы бар. Астманы биз дарылайбыз, а мурун аллергиясын дарылабайбыз да. Себеби кала берет. Ошон үчүн мурун аллергия ошол астманын мындай жанагы козголушуна, мындай күчөшүнө негизги себеп да. Себепти биз дарылабайбыз. Анткени ошол жана мурун аллергиясы болгондо, жана аллергия бул өзүнчө клеткалар, көп клеткалардын катышуусу менен болгон бир ушундай бир реакция, мындай бир чоң неме да, өзүнчө бир мындай бир кыймыл да, ушундай сезгенүү кыймылы. Ошол клеткалардын баардыгы ылдый түшүп, дары колдонсо деле астманы күчөтө берет да. Демек, мына аллергиялык оорулардын арасынан эң көп кездешкен, көңүл бура турган бул мурун аллергиясы менен астма. Мисалы, дүйнө жүзүндө ушу 1 миллиардка жакындап калды болуш керек булардын оорусунун саны. Бизде Кыргызстанда мен ойлойм 100 миңден ашык болуш керек ушул оору менен ооругандар. Мындай эле бул мындай болжолдоп эле алгандачы саны. Анан дагы бир нерсеге көңүл бурдурайын дегеним, негизи мурун аллергиясынан коркпош керек, анан мурун аллергиясын көңүл бурбай эле коелук деген туура эмес да. Мисалы, азыр дүйнө жүзүндө мындай маалыматтар болуп атат, жанагы жеңил астма менен ооруган адамдардын арасында өлүмгө учурагандардын саны, мисалы, 24-30%га чейин деп ушундай далилдер бар да. Демек, баягы адам мындай чүчкүрүп коет, мисалы, кээде мындай дем алганым оор болуп атат деп, анан кайра эле кетип калат, жүрө берет. Жанагы чачма дарыларды чачып коет, жана жеңилдетүүчү, сальбутамол мисалы. Анан негизги дарыларды колдонбойт. Анан ошентип азыр мына эртең, мисалы, бүрсү күнү дүйнөлүк ошол астма аллергия күнү да. Ошол дүйнөлүк астма аллергия күнүндө биринчи мындай коюлган нерсе, биз эмне үчүн баягы мындай да, бизден кеткен каталар, анан биз эмнеге көңүл бурбай атабыз деген чакырык да. Эми ошого жооп катары жана жеңил астма, анан мурун аллергиясы, шуларга көңүл бурулбай, анан көп адамдар оор акыбалга учурап калып атат деген да. Эми ошону жооп мындай болуп атат да, ошол жеңил астма менен ооруган адамдарды, мурун аллергиясы бар адамдарды жаңы мындай багыттагы, жаңы мындай концептуалдык, туура мындай дарылоо жолдору менен дарылабасак, жеңилдеп аларды көңүл бурбай жөн коебуз. Алар болсо бир күнү катуу баягы жанагындай обострение болуп, анан муунуп кадимкидейчи, ошол төшөктө жаткан жеринде, иштеген жеринде,
ушу дарыгерлер келгенге чейин эле катуу мындай муунуп анан көз жумган адамдар дүйнө жүзүндө көп болуп атат деген маалымат бар да. Эми бизде Кыргызстан эми баягы дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп атат, мен ойлойм ушул оорулар боюнча бизде деле ошондой да. Анан сиз жакшы суроо бердиңиз, аллергиялык оорулар көбөйүп атабы депчи. Кыргызстанда дүйнө жүзүндөгүдөй эле аллергиялык оорулар күч алып атат. Анткени мунун себептери, биринчи себеби бул абанын бузулушу, таза эместиги. Мисалы мына эгерде Бишкекти алсак, Бишкек, Ош, чоң шаарлар абанын сырттагы немеси бузулушу да. Анткени сыртта көчөдө жүргөндө. Экинчи чоң көйгөй бизде айылдарда айрыкча кышкы мезгилде жана үйгө от жакканда үйдү түтүн каптап, эми ошол дагы абанын мындай кандай десем, дем алып аткан абанын сапатын төмөндөтүп, ар кандай зыян тийгизүүчү заттар аралашып, ал дагы ушундай аллергиялык анан жалпы эле өпкө оорулардын мындай көбөйүшүнө, мына мисалы Кыргызстанды алсак, төс таасирин тийгизип атат. Буга далил бар да. Экинчи маселе эмне үчүн көбөйүп атканы, бул деген жанагы ар кандай жазалма азык түлүктөрдүн мисалы көп пайдаланышы. Ошонун ичинде жанагы биз неме деп коебуз, полуфабрикаттар деп. Ар кандай мындай жабылган, жанагындай упаковка менен чет мамлекеттен келген, бизде деле Кыргызстанда ошондой нерселер чыгарылат да, мындай узак мөөнөт сактала турган азык түлүктөр. Алардын ичине сөзсүз түрдө ар кандай химиялык заттар кошулат. Ошону мындай сакташ үчүн да. Алардын таасири өтө күчтүү. Мисалы, бизде так маалымат бар, далил бар көп жылдан бери. Аспирин, астманын өзү, аспириновая астма деген түрү бар да. Дагы башка заттарга ушундай аллергия болуп, адам ооруп кала турган ушундай далилдер бар дүйнө жүзүндө. Ошол мисалы ошондой ошол сыяктуу химиялык ар кандай заттарды мисалы ошол жана консервацияга же башка мындай азык түлүктөргө кошуп атпайбы? Бул чоң көйгөй. Анан суусундуктар. Жаш балдардын, кичинекей балдардын, бөбөктөрдүн аллергия болушунун бир себеби жанагы кола, фанта, анан жанагындай спрайт, анан дагы толтура башка мындай суусундуктар. Анын ичинде кант да кошулат, ар кандай шерелер, боектор кошулат. Негизи боекторго аллергия өтө күчтүү болот. Боекторго аллергия бат кездешет да. Бирок эми мен азыр учурдан пайдаланып айтат элем, мына биздин радио угуучуларга, биздин жарандарга кайрылыпчы, эң таза суусундук бул жөнөкөй суу да. Суудан жакшы нерсе жок. Жанагы боелгон суусундуктарды, бөтөлкөдө сатылгандарды балдарга эч качан бербеш керек, анткени ошондон аллергия күчөп, тилекке каршы ошол балдар мындай катуу ооруларга чалдыгып калып атышат да. Анан жанагы аллергиянын дагы бир себептери бул жанагы эле гигиена да. Мисалы колду таза кармаш керек, жууш керек. Бул жанагы эле коронавирус эмес. Жанагы курттарчы, ичегинин курттары. Паразиттер, Ичегинин курттары дагы аллергиянын катуу себеби. Бизде Кыргызстанда мен ойлойм ошол курт маселеси, ичеги курт маселеси бул дагы эпидемияга айланды депчи. Анткени айрыкча айыл жерлеринде жанагы мисалы чүчөк деп коет, көп кездешет, дагы башка ар кандай курттар. Ошолор мындай дагы мындай көп аллергияга алып келет да. Анан эң мындай дагы тилекке каршы көңүл бура турган нерсе, дары дармектерди мындай ченемсиз, эч кандай баягы мындай кереги жок учурда дарыгерлер айтпаса деле биздин жарандар көнүп алган. Жалаң эле ковид эмес, мурда деле ковидке чейин деле ушундай болчу. Жана антибиотик дарыларын тилекке каршы өзүбүз билип дарыламай. Тилекке каршы ошол дарыларга болгон аллергия дагы азыр күч алып турат да. Эми аны мисалы көпчүлүк байкабайт, билбейт. Бирок ошол дары аллергиясынан адамдар мисалы оор акыбалга туш келип, анан көз жумган учурлар дагы болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул эми мындай бул мен ойлойм ошол себептердин негизгилери, бирок башка дагы мисалы жанагындай генетикалык деңгээлде дагы мындай көп азыр көйгөйлөр бар. Көңүл бура турган. Дегенде мисалы атасы же энеси аллергетик болсочу, баласына ал канчалык деңгээлде берилет? Мисалы мындайда ошо баласында аллергия болушу өтө мындай жогорку мындай немеде, кандай десем, чоң коркунучтуу. Чоң коркунучтуу ошолордо болушу мүмкүн да. Эгерде бир эле мисалы ата-энеси эле, бирөөсү эле ооруса эле баласында аллергия болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошол айрыкча ошол ата-энелер өзүнүн балдарына мындай ошол жанагы мен айтып кеткен жанагындай ар кандай аллергияны пайда кылуучу мисалы суусундуктар, жанагындай
азык түлүктөр дагы башка жанагыдай жөнөкөй эле коркунучтардан боектор кошулган азыктар бар Ооба, го, балдар боектор чупа ошон- чупс, конфеттер, Ооба, мармеладдар түркүн түштү. кичинекей балдарда мисалы ошол таттуу нерселерден көп аллергия болот да. Ооба. Мисалы көп биздин ата энелер билет, өздөрү мисалы жана кичинекей бөбөктү мисалы сүт эмгизип аткан мамалары, мисалы апалары байкап калышат. Алар өздөрү элечи эгерде өздөрү таттуу бир нерсени жеп койсо, баласында жана Кызарып диатез деп коет. чыгат. Андан дагы көп мындай кыйын, кээ бир балдар оор акыбалда болушат, Ооба. түшүнтүпчү. Ошон үчүн бул мындай көңүл бура турган маселе да. Негизи аллергияга биз Кыргызстанда мен ойлойм аллергия маселесине чоң көңүл мындай мамиле кылып көңүл бурушубуз керек. Азыр биз мына мисалы өзүбүздүн топ менен ошол аллергия боюнча ушундай бир уюштуруу, анан мындай бир системалык бир ушундай эң жөнөкөй алдын алуу, анан эрте аныктап дарылоо ушундай ыкмаларын киргизип, протоколдорду иштеп чыгып, астма боюнча, ошол мурун аллергиясы боюнча, башка ошол оорулар боюнча ушуну саламаттык сактоо деңгээлинде бекитип, таркатып, ушуну аракет кылып атабыз да. Бирок мен ойлойм бул жерде колдоо керек да, сөзсүз түрдө. Анан биздин жарандарга дагы мен ойлойм көп мындай маалымат бериш керек. Азыр биз мисалы ошол жанагы мындай обзор даярдап атабыз ошол суусундуктар боюнча, жана таттуу шире суусундуктар боюнча. Ал деген жалаң эле аллергияга алып келбейт. Мисалы азыр сахарный диабет көбөйүп атпайбы? Ооба. Ошондо ошол эле жанагы боегу бар, таттуу кошулган суусундуктарды ичкен балдардын арасында, жаштардын арасында азыр сахары көтөрүлгөн адамдар көп болуп атпайбы? Бул жерде көп тармактуу маселе да. Азыр бизде мындай да, бизде медицина азыр мындай неме болуш керек да, мындай бир эле кесиптин тегерегинде эмес. Мисалы биз дарыгерлер мындай ар бир адамга ошол жанагы оорусун дарылабай, ошол адамдын өзүнө көңүл буруп, анткени жанагы азыр англис тилинде мультиморбидити деп коет. Мультиморбидити деген бул ар бир адамда мындай көп оорулар, же болбосо көп оорулар пайда боло турган ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошон үчүн биз мындай кенен көз караш менен көп тармактуу алдын алуу, анан жанагы эрте аныктап, эрте дарылоо иштерин жасашыбыз керек да. Эгерде ошол эки нерсени биз жасасак, анда биз көп мындай оорулардын өмүрүн сактап калабыз. Демек, биринчи мындай баса белгилеп кайталагым келет да. Биринчи максат биз ушул бүт Кыргызстанда бизде жашаган элге, арасында ошол кичинекей балдарга кантип алар оорубай калат. Ошол ооруду пайда кыла турган нерселерди, Факторлордун баардыгын ошолорду себептерин биз мындай кандай десем, ошолордун таасирин азайтышыбыз керек да. Туура айтасыз. Анын баардыгын жасаса болот. Ага каражаттын кереги жок. Эң негизгисичи, ага көп акчанын кереги жок. Биз ошол жашоо жана жашоо образды, жашоого болгон ар бир үй бүлөнүн мамилесин өзгөртүшүбүз керек да. А экинчи маселе, ошол бизде жашаган жарандардын кимисинде мисалы оору бар болсо, ошону эң эрте күчөп кете элек мезгилинде аныктап туруп, анан ошондо дарыласак, ага аз дары кетет. Аны биз жакшы көзөмөлгө ала алабыз. Анан эң негизгиси ошолорду үй бүлөлүк дарыгерлер дарылай алат да. Анан биздин жана ооруканаларга көп мындай нагрузка болбойт да. Ошол дагы бир мындай деп айтып коюшат го, аллергетик адамдын баласы аллергетик, анын баласы астматик болот депчи. Канчалык деңгээлде туура айтылган маалымат? Бул баардыгы туура. Сак болуш керек да. Мисалы, эгерде ата энелеринде аллергия же бир оору бар болсо, аллергиялык оору бар болсо, алар сөзсүз түрдө баласын доктурларга алып барып, кеңешип, эмне кылалык, ушундай балабызда жок, бирок бизде бар. Кандайча биз мына жана мен айтып кеткен алдын алуу аракеттери, ушуга абдан мындай терең көңүл бурулса, мен ойлойм көптөгөн балдар мындай оорубай жакшы жүрүшөт да. Ушу аллергия болуш үчүн белок болушу керек деп коет эмеспи? Анан бирок кээ бир адамдарды карасаң, чаңга деле аллергия бар, чөптө деле бар. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, аллергия кантип пайда болот организмде? Эмнеден улам пайда болот? Анан эмне себептен, эгерде анда сөзсүз белок катышы керек болсо, чаңга деле башка нерселер деле болот? Же бул жөн эле түртүүчү факторбу? Ушул реакция жөнүндө айтып берсеңиз. Мындай да, аллергия деген бул биздин иммунитет, биздин иммунный система, иммунитет деп коебуз да, баардыгы түшүнүп туруш керек. Иммунитеттин мындай кандай десем, мындай терс реакциясы да. Негизи мисалы ошол эле жана чаң деп атпайсыңар, ошол чаңга мисалы, бирок жөнөкөй эле чаңга эмес, ал чаңдын ичинде курттар жашайт да, биздин көзүбүз көрбөгөн. Ошол мисалы чаңдын ичинде жашаган курттарга оорубаган адамда эч кандай реакция болбойт да. Демек, аллергия деген бул иммунитет мындай
жакшы иштебей жатат деген белги да. Аллергия бул иммунитеттин биздин иммундук системабыздын мындай туура эмес иштеп жатканы да. Эми ага дагы ошол баягы мисалы алып келген үчүн жана кээ бир адамдар, көп адамдардын иммунитети туура эмес иштейт. Ага жанагы тукум куу да, бул да генетикалык деңгээлдеги болгон өзгөрүүлөр да. Тилекке каршы андай адамдар өтө көп. Анткени эгерде мындай генетикалык мындай ошол аллергияга даярдык болбосо, иммундук системасы мындай мисалы мындай туура өз мындай физиологиялык жагынан туура мындай баягы иштеп, анан мындай аллергиялар болбойт да. Демек аллергия деген бул иммундук системанын өзгөчө мындай катуу мындай башка адамдарда мисалы эч кандай реакция кылбаган заттарга мындай өзгөчө катуу реакциясы да. Демек аллергетик адам болсо, демек анын иммундук системасында көйгөй бар деген сөзбү? Аллергия деген сөз бул иммунитетте көйгөй бар деген сөз да, мындай жөнөкөй тил менен алганда. Бирок анын бардыгын көзөмөлгө алса болот. Эми жана сиз айтып атпайсызбы, аллергияны пайда кылуучу заттар депчи. Мындайда сиз туура айтып атасыз. Аллергияны пайда кыла турган заттар бар, аны аллерген деп айтабыз. Бирок ошол аллергияга түрткү боло тургандар бар. Алар аллергияны пайда кылбайт, бирок аллергияга мындай таасирин тийгизиши мүмкүн да. Же болбосо ошол аллергиялык ооруларды баягы козгоп коюшу мүмкүн. Бирок алар аллергияга түз тиешеси жок. Мисалы, эң көп кездешкен аллергендер бул жанагы талдар гүлдөйт го, чөптөр гүлдөйт. Мына азыр мисалы жаз маалда. Ошолордун чаңы да, жана орусча пыльца растений деп коебуз го, ошолордун чаңы. Ошолор абдан күчтүү пыльца аллергендери деп коет, өтө көп кездешет да, сыртта мисалы. Эгерде мисалы биз эми андан тышкары жанагы дагы башка мындай сыртта кездешкен аллергендер бар, бирок негизгилери ушул. Анан мисалы үйдүн ичине алсак, эң көп кездешкен бул жана үйдүн чаңы деп атпайсызбы? Анткени үйдүн чаңында курттар жашайт да. Эми которгондо англис тилден, орус тилден которгондо курт деп эле айтылат болуш керек. Үйдүн чаңынын курттары 1 грамм чаңда 30 000 курт жашайт да. Элестетсеңиз, өзгөчө палас шырдактар бар жерлерде. Шырдактарда, кийистерде, аларды мен ойлойм да, ушу Кудай бизди, адамды ушундай жараткан, көп нерсени көрбөсүн депчи. Анткени эгерде биздин көзүбүз ошол майда нерселерди көрсө, биз жашай албайт элек. Анткени андай нерселер учуп жүрөт да абада. Биз болсо таза абаны көрөбүз. Анан абдан кубанабыз. Эми ошол курттар мисалы өздөрү эмес, ошол курттардын баягы бөлүп чыккан немелери, мындайча айтканда майда заңдары да. Ал адамдын көзүнө эмес, электрондуу микроскоп менен араң көрүнөт. Эми ошол майда көзгө көрүнбөгөн курттардын заңдары негизги аллерген да. Алардын ошол аллергия пайда кыла турган ушундай немелери бар да, өздөрүнүн ушундай касиеттери бар. Эми ошон үчүн баягы кээ бир адамдар үйдө отуруп эле, мисалы кичине чаң болсо эле чүчкүрүп, анан дем ала албай, ошол үйдүн чаңына аллергия болгон адамдар жыл сайын боло берет да аллергия. Анан үйдүн ичинде жанагы жаныбарлар, чымчыктар, жана алардын терисинен чыккан өзгөчө бир заттар, алардын да жана силер айткандай белок сыяктуу касиеттери бар. Анан алар дагы мындай башка бир белок сырттан тышка чыккан, же адам сырттан баягы дем ала алган белок же денесине мындай тийген белок катары аллергияны пайда кылат да. Ошо таң калыштуусу, көптөгөн көп эле бардык эле аллергетиктерге кызыл өңдөгү, кызыл түстөгү тамак аш жебейт дешет го. Эмне себептен? Анткени жанагы ошонун ичинде жанагы тартразин, анан бензоат натрия деген ушундай жанагы боёочу заттар бар да. Алар абдан катуу аллергияны пайда кылат кээ бир адамдарда. Ошон үчүн аллергия менен ооруган адамдарга айтат, көк алма жегиле, мындай кызыл, сары өңдүү же башка бир өңдүү нерселерди пайдаланбагыла дейт. Анткени ошол боёочу заттар, жана мен айтып кеткен, бир экөөсү эле андайлар көп да. Алар ошол аллергияга даяр адамдар, аллергиясы бар адамдарга мындай терс таасирин тийгизет да. Мисалы, астма менен ооруган адамдарда абдан катуу мындай приступтар болушу мүмкүн да. Мындай эч кандай дарыга мындай моюн бербеген, дарылар дагы жардам бербей турган, ушундай оор акыбалга алып келе турган, ушул жанагы боёочу, боёлгон мындай кандай десем, суусундуктар же азык түлүктөр керек болсо ошол өңү мисалы кызыл таблеткаларды эле
аллергияга каршы таблетка, бирок өңү кызыл. Ошол дагы кээ бир адамдарды оор акыбалга алып келет да. Ошон үчүн эми бул аллергия деген бул негизи чоң илим. Бунучу бирок жөнөкөй нерселерди мындай ар бир жаран мындай колдонуп, сактанып, ар бир жаран өзү мисалы абдан жакшы көзөмөлгө алса болот да. Анан дагы бир кызыгы, ушул эфирге даярданып атып, мен дагы тааныштардын арасынан сурамжылоо кылсам, алар айтат, мен нервтенгенде аллергия болуп, кадимкидей кычышып, денем шишип чыгат дейт да. Анан кийин бул канчалык деңгээлде туура аллергия? Андай да болушу мүмкүн. Анткени көп оорулар негизи нерв системасына байланыш. Биз аны байкабайбыз. Адам катуу капа болсо, мындай катуу стресс болсо, ал дагы ушундай мындай аллергияга түрткү болушу мүмкүн да. Баягы кээ бир учурда ошол адам стресс болуп, нерв болсо жана отек квинке деп коет. Ушундай бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да. Аллергиянын кээ бир мындай өзгөрүүлөрү денеге мисалы жанагындай бөөрү жарчы деп коет го, ошондойлор чыгып, кытышып. Эми жана мен айткандай негизи аллергияга түрткү болгон, мындай аллергияга себеп болгон нерселер абдан көп. Мен ойлойм, ошонун бардыгын биз билбейбиз, дарыгерлер деле. Дүйнө жүзүндө ушул илим канчалык өнүгүп атат, бирок дагы деле ошол аллергияга тиешелүү көп мындай түшүнүксүз мындай нерселер абдан көп да. Ошо аллергетик адамдар мисалы жаңы кычышып баштаганда, кеңири таркалган дарыларды алып ичип, анан басылып калса өзүн өзү алдап коет эмеспи? Туура дарыланууга адамдары эмнеден башташ керек? Кайсы дарыны көп ичпеш керек? Эмне кылыш керек? Туура адамдарын айтып берсеңиз. Анан кайсы учурда, мезгилдин кайсы учурунда текшерилиши керек? Мындайда биринчи сурооңузга мен мындай жооп берет элем да, ар бир жаран билиши керек. Эч качан дарыны дарыгер айтмайынча бир дагы жаран ичпеш керек. Ошондо мен ойлойм, аллергия азаят. Дарыга болгон аллергия. Экинчиден мен айтайын дегеним, жанагы антибиотик дарылары көп аллергияны ушулар пайда кылат. Ошон үчүн өзгөчө антибиотик дарыларын жалаң эле мисалы биздин жарандар эмес, биздин дарыгерлер дагы абдан мындай кылдаттык менен керек болгон учурда гана колдонуш керек да. Ошондо биз аллергияны бир топ азайтып, мен ойлойм, өлүмгө учураган адамдардын да санын азайтабыз. Анан жанагы кайсы мезгилде текшерилиш керек деп атпайсыңарбы? Тилекке каршы бизде аллергия мындай жакшы өнүккөн эмес. Шу аллергия тармагындагы илим, аллергия тармагындагы мындай биздин баягы көп нерселер мындай өнүккөн эмес тилекке каршы. Ошон үчүн жана атайын аллергияны аныктап, кандай аллергия бар, ошо дарыларга аллергия барбы жок, ушуларды аныктай турган ыкмалар, анан жанагындай атайлап жанагы айтып атпайбызбы, иммунитет мындай туура эмес иштеп атат депчи. Ошол иммунитетти ордуна келтирсе болот. Аны дагы мындай дарылоо ыкмалары бар да. Ошонун бардыгын баягы текшерип жасаш үчүн тилекке каршы бизде мындай биз артта калып калдык, өнүккөн жокпуз, бирок ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эми мисалы эгерде адамда ошол жанагы гүлдүн чаңына же гүлдөгөн талдардын чаңына аллергия болсо, аларды сезонный аллергия деп коебуз жөнөкөй сөз менен. Аларды кышкы мезгилде текшериш керек да. Ошол кайсыл мисалы максат мындай болот да, ар бир адам үчүн өтө маанилүү да, биз үчүн дагы. Ошол ооруган адамда кайсыл нерсеге, кайсыл затка аллергия бар, ошону такташ керек. Анан ошол такталгандан кийин ошол затты колдонуп туруп аллергияны дарылаш керек да. Буну атайын мындайча атайын иммундук жанагы дарылоо жолу деп койсо болот. Специфическая иммунотерапия депчи. Ошондой дарылоо жол бул мындай эң алдыңкы ыкмалардын бири да. Бирок анын өтө көп мындай өзүнүн эрежелери бар, өзүнүн көргөзмөлөрү бар. Эми ошонун баардыгын аткарыш үчүн биз жана мен айтып кеткендей жакшы мындай бир система түзүшүбүз керек да, Кудай буйруса. Анын үстүндө мен ойлойм, жакынкы мына эгерде биздин ойдогудай баардыгы болуп, биз колдоо көргөзүлсө, биз өзүбүз ошонун баардыгын мына жакшы деңгээлге чыгарганга даярбыз да. Анткени мисалы биздин топ, ошол мен жетектеген топ арасында жаш адистер бар, жакшы мындай келечекте жакшы дарыгер боло турган, илимге аралашкан, чет мамлекетте окуп келген, дагы деле окуп аткан. Азыр биз ошол жана мен айткандай жаңы мындай илимий, анан медициналык, практикалык мындай кластер түзүп, ошол биздин жаштардын баардыгы, ошо биз менен иштеген жаштар азыр дүйнө жүзүндөгү эң мындай алдыңкы ыкмаларга ээ болуп, анан ошонун баардыгын ошол эле аллергия багытында же башка багытта ушундай ишке ашырып, анан кайсыл мисалы тармакта бизде көйгөй болсо, ошол тармактагы көйгөйдү мындай жакшы деңгээлге чыгарып,
биздин элге мындай жакшы нерселерди сунуш кылса, дарылоо ыкмалар сунуш кылсакпы деген ойдо. Келип аткан суроолор бар. Карамабызда 15 эле мүнөттүк убакыт калды. Саламатсыңар? Менин суроом: уулум 9 жашта аллергия болуп калат. Көбүнчө жаз мезгилинде кармап атат. Күндүзү билинбей, түнкүсүн гана мурду бүтүп атат. Кандай жардам сунуштай аласыз? Анан сизге бир сыйра көрүнсөк болобу? Алдын ала рахмат. Бул оорудан айыкса болобу? Генетикада жок бизде аллергия дейт 209 сандары. Эми мен мындай кыскача кеңеш айтат элем. Бизде Кыргызстанда атайын балдар аллергиясы менен иштеген балдар доктурлары бар да. Ошол менин кеңешим азыр биринчиден үй бүлөлүк дарыгерге кайрылыш керек. Анан үй бүлөлүк дарыгерлер, мен ойлойм, азыр билет алар көп маселени. Анан ошол үй бүлөлүк дарыгерлердин кеңеши менен баягы бүт кадамдарды жасаш керек да. Анан үй бүлөлүк дарыгерлер эгерде түшүнбөсө, алар ошо балдар докторунда атайын аллергия бөлүмү бар. Ошол аллергия бөлүмүндө иштеген адистерге кайрылып консультация алып, мен ойлойм, азыр кайрылып, азыр бүт аракет жасаса, анда толук көзөмөлгө алса болот. Айыкса болобу дейт. Эми мындайда аллергия бул өнөкөт оору да. Бирок мындайда биз мынтип айтабыз да, баягы толук дарыланганга болбойт, толук аякканга болбойт, бирок толук көзөмөлгө алып оорубаган адамдай жүргөнгө болот да. Жакшы. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Мен башында аспиринден аябай аллергия болчумун. Акыркы учурда кола, пепсиге да аллергиям башталды. Мурдум эле бүтпөстөн көзүм да көрбөй калып, шишип калчу болду. Эмне кылсам болот? Алдын ала рахмат. Сиздерге тунук эфир абдан актуалдуу тема экен дейт. Биринчиден ошол жанагы аспирин, кола, газдалган аспиринди, эми бул өтө маанилүү да. Аспиринди такыр колдонбош керек. Бирок мындайда аспиринге окшош дарылар бар да. Ошол эле жанагы ибупрофен деп айтабыз, анан парацетамол деп айтабыз. Булардын бардыгы аспирин болуп бир мындай немеге кирет да, бир топ дарыга кирет. Жана нестероидный противовоспалительный препараты деп коебуз. Ошонун бардыгын ичпеш керек. Экинчиден жанагы суусундуктарды өзү дагы, үй бүлөсү дагы ичпеш керек да. Жана мен айтып кеткен маселе ошол болот да. Көзөмөлдөп, Анан дарыгерлер менен сүйлөшүп, ошол жанагы алдын алуу жанагындай дарылоо жолдорун мындай талкуулап, анан өзүнө жеке мындай дарылоо программасы менен бир же эки дарыны колдонуп мындай неметиш керек да, аракет кылыш керек. Саламатсызбы? Кутмандуу кеч. Менин курбу кызым бар, ошонун коңуругу бар, ошону дарыласа болобу? Телефон номеримди жазып койгулачы, сураныч, рахмат дейт. Коңурук дейт. Эми ал аллергияга тиешеси жок, бирок ал дагы чоң көйгөй, коңурукту мындай текшерип дарыласа болот. Дарыласа болот. Соңку сурообуз болсун. Саламатсыздарбы? Абдан сонун тема экен. Менин кызым кичинекей, бирок кызыл кичинекей эле бир нерсе жесе бетинин баары бүдүрөйүп, кычышып, денесине чейин жайылып кетчү болду. Эмне кылсам болот? Алдын ала рахмат. Кээде жөн гана чупа-чупска аллергия болуп калат дейт. Чупа-чупс унутуш керек да. Негизи таттуу нерселерди, ошол жанагы мен айтып кеткендей, чупа-чупс деген нерселер. Мен оюмча негизи Кыргызстанда эч ким чупа-чупсту эч кимге бербеш керек да. Чупа-чупс, мен ойлойм, Кыргызстан чупа-чупсу жок Кыргызстан болуш керек да. Анткени көп балдарда, кичинекей балдарда ошондон аллергия болот. Анан эми баягы мындай болот ба, ата-энелер ошол баласын ыйлабасын, иши кылып бизге тоскоолдук уят кылбай чыгып кетсин. Жок, иши кылып эптеп эле ошону баягы баласын тыйып коюш керек да. Эмнени кааласа алып берип колуна мындай жол менен тарбия кылыш, балдарга мындай зыян келтирип баланы баягы неметип коебуз деген туура эмес да. Ошон үчүн жана мен кайталап айтып кеткендей, бизде Кыргызстанда бир дагы бала ширеси бар суусундукту ичпеш керек. Ошол чупа-чупс деген нерселерди такыр мындай сатып алып бербеш керек да балдарга. Негизи эле чупа-чупс эмес, мисалы жөнөкөй эле ширин суулар, бул натуралдык 100% табигый дейт го, бирок 100% табигый суу эч качан табигый эмес. 2 сааттагы 3 саатка чейин араң-араң турса турат, турбаса жок, бирок ал ушунда көп мөөнөткө сакталып, таңгакталыш үчүн анын ичине эмненин баары кошулат. Бул нерсени да эске алган жакшы. Мындайда биз эгерде азыр ушул жанагы ширин суусундуктарды ушуну кандайдыр бир мындай көзөмөлгө алып, анан ошол биздин жарандар ошол боюнча мындай мамилесин өзгөртпөсө, мен мисалы адис катары билимим бар, мындай айта алам да, келечекте 1000 эмес 100 000 деген биздин жаш
адамдар мындай эрте оор ооруга туш келип анан жашоосу мындай өтө жаман болот да. Биз деген ошентип отуруп биз эми ала кандай эле кичинекей элбиз да. Ошон үчүн биз абдан өзүбүздүн жанагы ден соолугубузга көңүл бурушубуз керек да. Анткени бул баягы улам немете турган нерселер да, булар өрчүп турган, күчөй турган, анан тукумдан бери мындай кандай десем, тукум кой турган. кийинки келечектерге дагы өтө турган көп мындай коркунучтуу нерселер да. Ошон үчүн мен ойлойм эми баягы ошол жанагы суусундуктарды чыгарып аткан мисалы жанагы ишкерлерге мен эч кандай каршылыгым жок. Бирок мен баягы биздин элдин ден соолугун мындай ойлоп атам да. Мен азыр ошол жанагы учурдан пайдаланып мындай нерсени көп айтышыбыз керек. Мына жана суроо бергендер деле айтып атпайбы? Ушундай ичип койсом көзүм шишип көрбөй калат деп. Бардыгы ошол терс таасири да. Кутман кеч сууктан да аллергия болобу? Сураныч жооп берип койгулачы. Менде дагы ошондой деген, рахмат дейт 930. Суукка да болот. Кээ бир адамдар жанагы крапивница деп коет, бөөрү жарчыш болуп. Бирок астмасы дагы ошол жанагы немечи астма болуп дагы калышы мүмкүн кээ бир адамдар. Мисалы үйдөн эшик суук болуп эшикке чыкса дем ала албай, аба жетпей кыйналгандар да болот. Бул астмада. Бирок көпчүлүк адам билбейт ушул сууктан дагы ушундай болорунчу. Ошон үчүн сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек да дайыма кеңешип. Мисалы жана эле суукту айтып атпайбы? Кээде сууктан адамдын колдору аллергия болуп, кышы менен кыйналгандар бар го. Демек бул деле аллергия. Жок, мисалы мына менде бар да аллергия суукка. Мен кышкы мезгилде менде аллергия пайда болот. Мен ошону дары менен дарылап, анткени сууктан кача албайсың да, айла жок суукка чыгасың. Анан бул көйгөй чын эле. Тери сууктан мисалы тери аллергиясы болот. Сууктан жанагындай астма сыяктуу катуу мындай дем кыстыгуулар болот. Сууктан мурдун аллергиясы болот, чүчкүрүп мындай адам неметипчи. Эми бирок ошентсең делечи, сууктан таптакыр суук менен мындай катышпай кое албайсың да. Эмне кылыш керек? Бирок адам эми мындай да, ошол аллергияга каршы дары ичиш керек. Анан бирок сууктан качпаш керек. Кайра ошол эми албетте жана дарыны туура мындай кеңешип дарыгерлер менен. Мен мисалы кышкы мезгилде ошол жана аллергияга каршы антигистаминный деп коет, ошол дарыны мен колдоном да өзүм. Мына мен дарыгермин, өзүм колдонуп, анан дагы кээ бир учурда дагы башка бир керек болуп калса, дарыларды колдонуп өзүм ушинтип. Эми ар бир адам мындай чыныгы көңүл буруш керек да. Мындай кенебестикке салбай өтүп кетет, анан дегенде дарыгерге кайрылып, анан туура нерсени колдонуш керек да. Эң биринчи дарыгерге барып, кан тапшырып, бардык тийиштүү анализдерди тапшырып, анан жолсо бирөөнөн бирөө угуп алып, ай мага могу жардам берген десе колдоно турган эмес. Бизде Кыргызстанда абдан жакшы дарыгерлер. Бизде мисалы үй бүлөлүк дарыгерлерибиз билимдүү, мындай жакшы жардам бере алышат, көп нерсени билишет. Ошон үчүн мен айта алам, учурдан пайдаланыпчы, Кудайга шүгүр, бизде Кыргызстанда дарыгерлер өтө мыкты, ишин жакшы билет, анан өзүнүн ишине ушунчалык берилген кесиптештер да. Ошон үчүн биздин жарандар эч коркпой эле жанагы дарыгерлерге мындай кайрылыш керек да убагында. Ишеним менен. Угарманыбыз мындай дейт: сууктан менин да бетим, эриндерим шишийт дейт. Доктурга кайрылыш керек. Дарыгер менен кеңешип, анан эгерде дарыгер ошонун чын эле суукка болгон, чын эле аллергия болсо, анда мен ойлойм бир эле дары менен аны көзөмөлгө алса болот. Бирок дарыны туура тандалыш керек. Саламатсыздарбы? Көз дагы аллергия болобу? Жаш ага берген эмнеден болушу мүмкүн? Чоң рахмат алдын ала. Мен өзгөчө волнение болгондо көзүмөн жаш агат дейт. Мисалы, мындай көз кытышып, жана мурун аллергиясы болгон адамдардын көбүндө көзүнүн да аллергиясы болот да. Ошол мурду чүчкүрүп, көзүнөн суу агып, көзү кытышып, бул негизги аллергиянын мындай көп кездешкен белгиси да, ошол көз. Бирок кээ бир адамдарда мындай мисалы жаш мындай агып калышы мүмкүн, аллергия эмес эле. Эмес эле болот. Ооба. Мисалы аллергия болгондо көз кызарып, кытышып, сөзсүз түрдө ушундай белгилер пайда болот да. Аны адам мындай чын айтканда сезет абданчы. Кээ бир адамдарда жөн эле көзү кытышпайт, кызарбайт, жөн эле жашагат. Ал деген жанагы ошол жашты чыгара турган неме деп коет, жанагы железалар деп коет. Мына бездер да, жашты чыгара турган бездердин кичине немеси болушу мүмкүн. Нервке байланыш мындай кээ бир учурда катуураак мындай иштеши, жаш көбүрөөк чыгышы мүмкүн.
Жакшы. Карамагыбызда 6 эле мүнөттүк убакыт калды. Ошол аллергетиктерге кандай кеңеш бересиз? Анан сизге эркин микрофон. ооба, эми мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү жооптуу да. Ошон үчүн мен биринчиден ошол ден соолук жакшы болуш үчүн айтайын деген кеңешим, биринчиден тамекини чекпеш керек. Жанагы мен ошол жөнүндө айтам деп унутуп коюп турмун. Ошо аллергияны пайда кылган дагы бул тамеки да. Экинчи бул насыбай. Ушул тамеки менен насыбай бул мындайча айтканда булар уулар да, бул уу болгондо дагы эң мындай дүйнө жүзүндөгү жаман уулардын катарына кирет да. Ошон үчүн жалаң эле аллергия эмес, башка көп ооруларды пайда кылат. Ичинде эле рак оорулары, башка оорулар. Бизде Кыргызстанда 90% өлгөн адамдар эрте өлгөн адамдар, катуу оорудан өлгөн адамдар. Ошол тамеки менен насыбайдан өлөт да. Ошону мен бардыгына айткым келет. Ошол ким ошону колдонуп атса, тез арада буну токтотуш керек да. Эгерде жашайбыз десе, анткени адамдын өмүрүн бир 15-20 жылга кыскартат булчу. Андан тышкары жанагы эми ичкиликтен азыраак ичиш керек. Ал дагы аллергияга катуу таасирин тийгизет. Ошол жанагы арак, анан жана башка ичимдиктер, спирт ичимдиктеричи. Андан кийин сөзсүз түрдө туура тамактаныш керек ар бир адам. Жана мен айтып кеткендей эле бүт колдонгон тамактар мындай неме болуш керек да, мындай натуралдуу болуш керек да, таза. Мисалы жанагындай консерваларга, анан ар кандай упаковкаларга бекитилип сакталган эмес. Эми бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр, жанагы азык түлүктөр мындай жетиштүү эле деп ойлойм да. Ошону мындай маданият катары, ошол тамактануу маданият катары мындай ар бир үй бүлөдө болуш керек. Анан жанагы эч кандай үйдө холодильникте болобу, столдо болобу, жанагы кола, фанта деген жанагы боелгон ичимдиктер болбош керек. Ар бир үй бүлөдө жана мен айткандай эле ден соолук маданияты да. Ошондой ичимдиктерди балдарга да бербейбиз, өзүбүз дагы ичпейбиз деген ушундай чакыруу. Мен ошону азыр учурдан пайдаланып айткым келет. Бул ден соолукка өтө жаман, өтө катуу таасирин тийгизет да. Андан тышкары ошол жанагы жана абанын тазалыгы да. Эми менин оюмча ар бир жаран аракет кылыш керек да, абаны булгабайын депчи. Ошол жаратылышты сактайын деп. Анткени биздин жашообуз мындай тыңыз байланышта да жаратылыш менен. Ошол канчалык биз жаратылышка мындай зыян тийгизсек, ошончолук аллергия дагы башка мындай коркунучтуу. Антпесе мындай болот ба? Мына мисалы көп учурда мен дагы деле байкап жүрөм, эптеп эле бир нерсени пайдаланып, бир нерсеге кылып өзүнүн жеке өзүнүн кызыкчылыгын колдонуп пайдаланса, бирок канчалык ден соолукка зыян тийгизет, билип туруп кээ бир адамдар эч нерсе болбойт деп коет. Сөзсүз түрдө болот. Ар бир адамдын ушундай терс таасири жаратылышка, мисалы экологияга, сөзсүз түрдө ошол аллергияны күчтөндүрөт, дагы башка мындай катуу мындай немелерге алып келет да, коркунучтуу мындай ооруларга, кесепеттер. Эми ошол менин суранычым, кайрылуум. Анан жанагы кыймыл, базуу физикалык кыймыл ар бир үй бүлөдө мен ойлойм ушундай бир неме болуш керек. Кандай десем, мындай бир сөзсүз түрдө жасай турган нерсе да. Бул базуу күнүгө. Анан спорт менен жаш балдар болсо спортко мындай катышып, же болбосо жөнөкөй эле физкультурага аралашып, ушундай нерселер болсо, жана иммунитетти дагы ушул көтөрөт, адамдын ден соолугун дагы бекемдей турган ушул нерселер да. Анан ошол учурдан пайдаланып дагы кайрылгым келет биздин элгечи. Азыр мына коронавирус оорусу көтөрүлүп атат. Аллергияга дагы бунун дагы таасири бар. Аллергия менен ооруган адамдарда да бул мындай козгоп коюш мүмкүн, жаман акыбалга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн мындайда жанагы санитардык режимдерди сактайлык деп мен азыр кайрылгым келет да, дарыгер катары. Чогулбаш керек элдер азыр. Жанагындай эми кафелерде, ресторандарда ар кандай себеп менен адамдар көп чогулбай, терең түшүнүк менен мамиле кылып, үйдө отуруш керек да. Азыр дагы ушундай мезгил келди да. Андан тышкары колду бат-бат жууп, анан жана бет кап масканы тагынып, иши кылып, жана биздин адистер айтып аткан, саламаттык сактоо тармагынан айтылып аткан кеңештердин баардыгын аткарыш керек. Анан жана азыр эмдөө жүрүп атпайбы? Ошо эмдөөдү дагы болушунча кимге ошол
туура болуп атса, туура келген жана айтылып атпайбы чакыруулар, ошол эмдөөгө дагы мындай көңүл буруп, ушул пандемияны азыр чоң максат биз ошол пандемиядан аман эсен өтүп кетишибиз керек да, Кудай буюрса. Баягы оорулар болбой, жоготуулар болбой өтүп кетсек, мен ойлойм бул мындай негизги максаттар да. Жакшы. Ардактуу достор, биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келдик. Угармандар, кечирим сурайбыз, 1-2 суроо калып калды. Бирок кийинки эфирлерде буюрса жооп беребиз деп. Бүгүнкү коногубуз академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун өпкө аллергия бөлүмүнүн жетекчиси профессор Сооронбаев Талантбек Маратбекович болду. Келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык айтабыз. Абдан сонун кеңештер, абдан сонун маалыматтар болду. Мен дагы ошо сиздин сөзүңүзгө кошулуп, замандаштарыбызга кайрылгым келип турат. 20 секунддук убакыттын ичинде адам жашоосунда баягы жараткан бизге дан өсүмдүктөрүн, мөмө жемиш, жашылчаларды эң табигый, эң сонун пайдалуу түрдө берген эмеспи? Колдон келишинче иштетпей, аларды консервага салбай эле, колдон келишинче жөнөкөй түрүндө таза бойдон жегенге аракет кылалы. Эң башкысы позитив, эң башкысы жакшы маанай болсун. Бул нерсе бизди оорулардан сактайт экен. Ошондуктан бүгүн кечинде дагы жакындарыңызга көңүл буруп, үй бүлө кучагында сүйлөшүп, чогуу сейилдеп, чогуу жакшы маанайды кечти өткөрүңүз. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана жалпыңыздар менен эртең таңкы саат 8-де үн алышам. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык айтам келип бергениңиз үчүн. Ишиңиз илгерилей берсин. Алдыңыздагы кичинекей шакирттер өсүп келе жаткан, алар дагы сиздей деңгээлде өсүшсүн. 19.